Eң биринчиден 63 гектар, 83 гектар трансформация жаштар үй салганга деп бергенбиз 2022-ден бери. Бул курултайга да кирген 3 жол. Трансформация жок, андайын жанагы мүрзөлөр чыгып калды деп 20 гектарын кыскартып 63 гектар деген ага да макул болгонбуз. Дагы эле жок, Ай чарба министрлигинде жатат, мунун апусы, пызысы бүткөн. Бул биринчи маселебиз. Экинчи маселебиз мына спорт комплексте баштап 57 миллионго 16 миллионун Темиртау фондунан которуп берилди. Спорт комплекс до сих пор эчтекеси жок, бул жатат. Анан үчүнчү маселе мына ООС айтып атасыңар, ООС өткөрүп атабыз, биринчи баскычы акыркысы эле калды депчи. Ушундай акыркысы эле калды деген маселе менен биз 10 жыл болду. Агороттан бирөөнкө кирет экен, жайлата жер жемиш айдоосу чейт экен. Кошуна менен кошуна урушуп атат, курсаж. Могул жанагы жайыттар энди бергенler туура эмес. Ички жайыт. Уйгеси 200 үй бар тоголок болсу. Чал-чабыр деген корозо көчөнү кыдырсаңар, 1000ге жакын чал-чабыр болот. Мына өзүңөр көрдүңөр, биз сөмкөрдү орунга арнап келип атат. Кайтара алса кайтарбайт. Ички жайытка биз төлөп атабыз да жайыт. Акча. Рахмат. 2018 жылдан бери 300ден ашык жаштар айыл тургундары кезекте турушат. Эми чекте турак жай салганга жер бөлүп ала албай атышат. Былтыр ушу биздин 6 гектар жер уплотнение болду. Бир жуманын ичинде бөлүнүп берилсин деп мурунку аким тапшырма берилген, бирок ушул убакка чейин ушул 6 гектар жер дагы бөлүнүп берилбей турат. Анан биздин жаштар дагы айтып атат, мына уже 8 жыл болду кезекте турганыбызга. Ошол кезекте турган балдар азыр 3-4 балалы болуп калышты. Биз дагы өзүнчө бөлүнүп өз тиричилигибизди кылсак деген ойлорун айтып атат. Ошо биздин ошол эң чоң маселебиз ушу жер маселеси болуп атат. Ушуну жакынкы арада ошо быйылкы жылы чечип бербесеңиздер өтө кыйын болуп атат да. Ана техниканын баардыгы мына бусуларда талкаланып атат го. Эч бир пайдасын көргөн жокпуз. Тиги мына бар өкмөт өт болсо мисалы берип атат мына жап-жаңы комбайн. Эчтеке сонда биздин малдар бар эски комбайнды жамап жаскап тиги бар ошо менен чаптырып атабыз. Ушул уплотненияны жазсак жакшы болот эле да, биздин айылда башталып келет, токтоп калды эле. Жер сураган жаштар көп эле жүрөт да, ошондон ашып жана резко да кайрылган дегенбиз ушул. Көчөнүн светинде өчүрүп салды, азыр карды кырганда да дебы эки жагын кырып туруп, ортосу кырылбай калганда домбок болду. Анан азыр машиналар жегмен өтүп атат, жарыктандырууну жана экономияда өчүрүп салды. Эми окуучулар тараса да караңгы калса, биз жана мамлекет мыйзамы кандайдыр бир деңгээлде кайра ошо жарыктандырууну кошуп киргизбересиздер дегендер да кайрылып атат да. Азыр жардын түбүнөн өтүп атат суу. Эми быйыл кар калынжады дагы алып кетсе эмне алабыз? Каналыбыз, эгерде каналды алып кете турган болсо, каналга 4 метр жер калды. Алып кете турган жер болсо ал 200 гектар жер суу ичпей калат. Ошого быйыл болобу мындай тосуу жардам болобу? Жылга алат, жылга 1 гектар жер алат, бийкандардын жерин алып атып бүттү ал жер.